Хусейн Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде элибиздин көрүнүктүү коомдук ишмери, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Казат Акматовдун 80 жылдыгына арналган «Казат Акматов азыркы кыргыз прозасынын чебери» аттуу илимий практикалык конференция болуп өттү. Конференциянын жүрүшүндө белгилүү акын жазуучулар, окумуштуулар куттуктоо сөздөрүн айтышты. Ошондой эле жазуучунун өмүрү жана чыгармачылык жолу жөнүндө жакындан билген кесиптештеринин, Казат Акматовдун чыгармачылыгын изилдеген адистердин, окумуштуулардын, адабият таануучулардын, жаш изилдөөчүлөрдүн, профессорлордун жана окутуучулардын илимий баяндамалары угулду. Казат Акматов кыргыз адабиятына абдан чоң уникалдуу салым кошкон киши. Муну коомдук ишмер деп да кабыл алса болот, жазуучу деп да алса болот, ошол эле мезгилде кыргыз идеологиясынын негиз салуучуларынын бири деп да алса болот да. Ал негиз Мезгил романында башталган. Мезгил романында мындай алып караганда жөнөкөй эле бир турмуш сыяктуу айылдын жери сүрөттөлүп аткандай болгону менен эски менен жаңынын ортосундагы кагылыш келген. Ал партиялык мезгилде биз баарыбыз акырындык менен бир тилге өтөбүз, баарыбызда бир мамлекет болот деген түшүнүктөр менен келаткан болсо, Казат Акматов жок, улут сакталыш керек деген нерсеге алып келген. Мына бул биринчи жаңылыгы. Экинчи жаңылыгы ал күндө айланган жырларда уланат. Ал азаттык ыры деп, мына манасы аркылуу бүт баардык нерсени айтып бергиси келген дагы. Ошол мына бизде азыр күн айланган десе, күндү минтип тегеренип аткан экен деп эле кадимки күнүмдүк жашоону айланган жашоого өтүп баратканыбызга маани берген болгонда совет доору мына ушундай акыбалдан келатат. Анын чыгуу жолдорун мына ушул күндө айланган жылдарда аракет кыла баштаган. Анан ал эми аркатта болсо, ал ошол эле нерсени баягы бир мезгилде кыргыздар кыял түрүндө жазып алган түшүнүктөрдү аны ошонун негизинде жашап келген болсо, ал бүгүн да ошондой аркат сыяктуу нерсе менен кайрадан калыбына келиш керек деген пикирди айткан. Ошол эле учурда мисал катары болгону Адилет деген баланын баягы адилетсиздикке кабылган адамдын образында, анан ошол эле учурда ал биздин түпкү маңызыбыз түз бойдон Кайлас менен же болбосо Тибет менен байланыша турган сыйкырдуу түшүнүктөргө бара турганыбызды берген. Мына ушул жерден бир эле мисалды эстеш керек да. Чыгарма өзү аябай мындай көркөмдүк жагынан же чындыкка жакын дегендей эмес, кыргыз эли ойлоно турган гана маселени берген. Мындан ары кантип жашайсыңар? Кандай нерселерге барабыз? Аны үчүн эмнеге негиз кылабыз? Мына ошон үчүн ал кайра эле ошо кыялдыкыбызга баягы бир мезгилде кыялыбыз түзгөн Манас эпосуна барыш керек. Ал эпос азаттык ыры катары жаңырып туруш керек. Муну кыргыздын бир баласы сөзсүз жасаш керек деген дагы, аны болсо бир аркаттын айланасына келип топтоп. Конференциянын негизги максаты заманбап кыргыз адабиятынын алдыңкы прозаиги Казат Акматовдун элесин эскерүү, анын адабий чыгармачылыгына терең урмат-сый көрсөтүү. Баяндамачылар Казат Акматовдун чыгармачылыгынын ар түрдүүлүгүн жана ар тараптуулугун, анын атамекендик адабияттын өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз зор салымын жана анын кыргыз адабиятын жогорку деңгээлге көтөргөндүгүн белгилеп, анын романдары ар кандай образдардын жана каармандардын байлыгы менен айырмаланып турарын белгилешти. Казат Акматов бул кыргыз элине белгилүү жазуучулардын бири. Деги эле кыргыз адабиятындагы эмес, бул жалпы коомчулукка эле аты белгилүү инсандардын бири, жазуучу албетте. Анан албетте Казат Акматовдун чыгармачылыгында бул кандайдыр бир башкача бир идеяларды берген. Себебинде мынаги Архат деген чыгармасын эле алып көрөлү. Мына ушул Архатта эң бир башкача бир идеяны берген. Бул чыгарманын негизги каарманы Адилет деген бала болгон. Мына ушул адилетсиздикке туш келгенин биз баардыгыбыз эле окуп ушул чыгармадан билгенбиз. Анан Казат
Акматовдун мына быйыл юбилейлик жылы болуп жатат. Биздин ушул Бишкек гуманитардык университетинде мына азыр белгилеп жатабыз чоң масштабта. Мен ойлойм, ушул Казат Акматовдун чыгармачылыгы бул келе жаткан жаш өспүрүмдөргө акыл насаат жагынан, тарбия жагынан эң жакшы бир багыт бере алган чыгармалардын бири катарында жазып кеткен. Деги эле бул ушул Казат Акматовдун бардык чыгармасы бирейин деген идеясы эң жакшы бийик деңгээлде болгон. Ар бир чыгармасы бири-бирине окшошпогон эң сонун идеяларды берип кеткен. Демек биз Казат Акматовдун чыгармачылыгын кийинки келе жаткан, өсүп келе жаткан муундарга биз калтырып кетүүгө, андан ары улантууга, келе жаткан өспүрүмдөргө биз акыл насаат катары айтып кетишибиз албетте бул ар бирибиздин милдетибиз, парзыбыз деп эсептеймин. Казат Акматов сөздүн көркөм сүрөтчүсү гана болбостон, ири коомдук ишмер да болгон. СССР Жогорку Кеңешинин жана биринчи чыгарылыштагы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланып, өтө жооптуу мамлекеттик кызматтарда иштеген. Ал өзүнүн чыгармаларында бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу болгон өтө маанилүү суроолорду көтөргөн. Мисалы, аны кыргыздарды этнос катары сактоо, түрк элдеринин биримдигин маданий диалог деңгээлинде сактоо көйгөйлөрү тынчсыздандырган. Ал эми бүгүнкү конференция Казат Акматовдун бай мурасын түшүнүүнүн аянтчасы болуп калды. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Казат Акматов тууралуу узак сүйлөсөк болот, бирок силердин программаңарга, эмеңерге, убактыңарга жараша эле кыска сүйлөйм. Казат кыргыз элине, улутка кызмат кылган улуу инсандардын бири. Бул эки менен, биринчиси кыргыз журтуна, кыргыз жерине ал демократиялык кыймылды азыркы биз жашап аткан коомду түптөөчүлөрдүн, негиздөөчүлөрдүн идеологу ошонун бир катарында кыргыз тарыхында калат. Бир жагы. Экинчиси ал классик жазуучу катарында, улуу оюучу катарында, жаңычыл жазуучу катарында бул жазуучулар кыргыз адабиятында өзгөчө орунду ээлеген. Чынына келгенде Казат бұл күрөшчүл акын, күрөшчүл жазуучу. Бұл так мына ушул тегерегинде сөз кылсак болот. Жыйынтыгында Бишкек мамлекеттик университетинин студенттери тарабынан Казат Акматовдун Мунабиян, Убакыт жана Күндү айланган жылдыздар романдарынан үзүндүлөрдү аткарып, көркөм окуу жана чакан концерт менен аяктады. Түгөнбөс байлык калтырган, көр албайт дерең андайды көңүлү дагы салкын жан. Биз дагы агалардын артынан сайрабырдап келебиз ояк бата тилеп калкыман.